Жогорку кеңештин депутаттарынан жасалма дипломдор табылууда. Орусиянын Аэрофлот авиакомпаниясы Кыргызстанга каттай баштады. 11 апрелге чейин Бишкектин борбордук көчөлөрүндө митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынды. Украинада орусиялык аскерлердин огунан америкалык кабарчы көз жумду. Ушул жана башка күндүн маанилүү кабарлары менен мен Фатима Аданова тааныштырам. Каналга катталып, видеону акырында чейин көрүңүз. Жогорку кеңештин 4 депутаты менен шаардык кеңештин 3 депутатынын дипломдору жасалма. Бул улуттук коопсуздук кызматы текшерген учурда билинди. Андан тышкары 2 судья, 1 мэр, 10 милиция, агартуучулардын 17си, 7 айыл өкмөт, Тышкы иштер министрлигинде иштегендердин 6-оонун дипломдору жасалма экени кабарланат. Бирок алардын биринин да аты жөнү аталган жок. Дипломдорду текшерүү уланаары кабарланат. Европа өлкөлөрү кыргызстандыктарга жашыл коридор берди. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов Фейсбугуна жазды. Европанын аймагында биздин жарандар үчүн 15 күндүк жашыл коридор берилген. Кимде-ким ал жакта мыйзамсыз калып калууну көздөп же мыйзамдаштыруу жолу аркылуу калууга аракетин көрүп жатса, жоопкерчилик өзүңөрдө экенин эскертебиз жана чет өлкөлөрдө мыйзамды сактоого чакырабыз деген Кадыркулов. Элчиликтин маалыматына ылайык, Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстан 559 жаранын ал аймактан чыгарып кеткен. Маалыматка ылайык, Украинада жалпысынан 1350дөй кыргызстандык болгон. 14 марттан тарта Орусиянын Аэрофлот авиакомпаниясы Кыргызстанга каттамдарын жандантты. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Аэрофлот эл аралык каттамдарын баарын 8 марттан кийин токтотуп койгон эле. 11 апрелге чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында, Ала Тоо аянтында, Ак үй менен өкмөт үйүнүн алдында митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынды. Бул чечимди 1 май райондук соду чыгарды. Сот акцияларды Бишкектеги Максим Горький атындагы скверде уюштурса болорун билдирди. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева валюта рыногундагы бүгүнкү жагдай тууралуу Медиа Хабка төмөндөгүчө билдирди. Азыр бизде рубль түшкөн сайын сом дагы түшүп атат да, бунун себеби эмнеден болуп атат? Себеби мындай айткан түзмө-түз байланыш жок. Түзмө-түз мындай кандайдыр бир мына рубль түшкөн сайын рубль дагы сом дагы түшөт деген бул анча туура эмес. Бирок Россия биздин өлкөчү негизги өлкө да. Негизи эле көптөгөн экономикалык катнаштарыбыз бар. Яйса кагында биз дагы экономикалык байланыштарыбыз бар да. Ошонун негизинде миграциядан келген акча каражаттары дагы негизинен 90%дан 95%га жакын Россиядан келет да. Ошон үчүн биздин негизги өнөктөш өлкөлөрдө болуп аткан көрүнүш, дүйнө жүзүндөгү товарлык рыноктарда болуп аткан көрүнүш, мисалы нефттин деле баасынын өтөлдөй жылышы, ал дагы биздин экономика ачык, малый экономика деп коебуз да. Өнөктөш өлкөлөрдүн курстарынын валюталардын курстарынын жылышы албетте кандайдыр кыйыр түрдө өзүнүн таасирин тийгизет да. Түзмө-түз мындай рубльга байланган курс жок дейт. Учурда Москва биржасында рубль курсу реалдуу бааны көрсөтпөй атканын, мындан улам Улуттук банк рубль кунун убактылуу Bloomberg жана Reuters маалымат агенттиктеринен алууда. 14 мартта президент Садыр Жапаров баштаган бийлик жетекчилиги ишкерлер менен жолугушту. Анда жеке тараптардын активдерин легалдаштыруу жана мунапс жөнүндө мыйзам долбоору талкууланганын президенттин маалымат кызматы билдирди. Садыр Жапаров мыйзам долбоору биринчи кезекте көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартууга, активдердин сакталышын камсыздоого жана алардын ээлерин мамлекеттик органдардын куугунтугунан коргоого багытталганын билдирди. Казак бийлиги Украинага алгачкы гуманитардык жардамын жөнөттү. Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги 28 тонна дары-дармек жибергенин маалымдайт. Буга чейин казак активисттери, коомдук уюмдары жана ыктыярчылары Украина элчилиги менен биргеликте Киевке гуманитардык жардам жибере баштаган. Казак бийлиги 15 мартта гуманитардык жардамдын 2-чи каттамы кетээрин билдирет. Жүктүү алып барган учак Украинадагы казакстандыктарды алып келет. Нурсултан Назарбаевдин энеси 13 мартта кармалган Кайрат Сатыбалды дагы кандай кылмыштарды кылганы териштирилүүдө. Бул тууралуу Казакстандын антикоррупциялык кызматы билдирди. Аны кызматтык кыянатчылыкка жана Казактелекомдон акча уурдаган деген шек менен убактылуу кармоочу жайга алып киришти. Кайрат Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин бир тууган ийнисинин уулу.
Украинанын Ирпен шаарында орусиялык аскерлердин огунан америкалык The New York Times басылмасынын кабарчысы 51 жаштагы Брент Ренто көз жумду. Дагы бир америкалык журналист жаракат алды. Бул тууралуу кече Киев полициясынын жетекчиси Андрей Небитов кабар берип, баскынчылар орусиялык аскерлердин Украин жергесинде кылып жаткан мыкаачылыгын чагылдырабыз деп келген эл аралык басылмалардын журналисттерин өлтүрүп жатышат деп пикир айткан. Бүгүн орус-украин сүйлөшүүлөрүнүн 4-чү раунду онлайн форматта башталган. Тараптардын сүйлөшүүлөрү токтотулганын, эртеңкиге чейин техникалык тыныгуу алышканын Украина делегациясынын мүчөсү Михаил Подоляк билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполда гуманитардык коридор саат 3-төн баштап ачылганын, калкты массалык эвакуациялоо башталганын кабарлады. Бүгүнкү кабарлар мына ушун менен аяктайт. Биз эми Телеграмда да барбыз. Али Токтакыновдун медиа хабы деп издеп, ага дагы катталыңыз.